Чунуев деген бар экен буларда. Чунуев Максат деген. Машинство менен ушундай иштегендерге катуу чара көрсөңүздөр. Үйгө барабыз, жаткан эле барбасак, калганы талада түнөп калдык биз. Недавно, оказывается, бир байке кайтыш болуп кетиптир. Бул жерде $1 миллион ашык акчанын баягы тегерегинде сөз да. Ошончо жабырлануучу бар экен. Ошо Мирбекти чыгарыш үчүн $90.000 залогко коюп бергенбиз. Негизи биздин основной суммабыз $203.000. Февралда бермек болот да, 2 машинанын акчасы $95.500. Биз жазган арыздар эметкен жок, иш козголгон жок. Мен $2 миллион киргизермин заводко. Накталайчы. Чунуев Максат. Биз бул жакта акчабызды бербей атып, сен эмнеге Ош мэриясына боюнча белек кылып атасың деп. Ооба, айламан бар. Ошо вопрос мен бара атпайм, мен көрүп алып. Куп чыкты. Ооба, мына баяктан куп чыкты, бетон бербей койду. Акчалар каяка кеткен болуп чыгат? Ош аудит эмне деп чыгат? Акчалар каяка кетиптир? Амансыздарбы көрөрмандар, биздин дөөлөт курулушту негиздеген Максат Чунуев бул жакта дагы бир Nomad Stone деген бетон чыгаруучу заводду негиздеп бул жакта иштетип аткан экен. Ушул жактан дагы жабырлануучулар бизге кайрылып, акыркы ызычууларга байланыштуу бизге кайрылышты. Тагыраак айтканда, бул бетон заводко булар машина алып келип киргизишкен экен. Бир 50дөй жабырлануучу бар деп жатат. Жалпы суммасы $1 миллион ашат экен. 2 жылдан бери ошол акчабызды ала албай жүрөбүз деп кайрылышты. Бул жакта Максат Чунуев ошо компаниянын негиздөөчүсү болсо, башка директорлор да 2-3 адам биригип бизден унааларды алышкан, эми акчабызды бербей жатат деп кайрылып бизге даттанган кечеги соңку ызычуулардан кийин. Азыр анда ушул маселени сурап билип көрөлү. Сиз канча унаа бергенсиз? Баасы канча эле? Анан бул кантип берип калдыңыз буларга? Ошо баштан айтып берсеңиз. Мен унаа берген себеби 2023 жылы 9 декабрда. 9 декабрда жерде мына Байташка машина беребиз. $35.500 биринчи. Экинчи машинанын договору азыр 17 январь 24 жылы болот. Ал $60.000 машина. Ошо менен экөөнүн тең 24 жылы 27 февралда бермек болот да, 2 машинанын акчасын, $95.500 акчасын. Ушуну канча айга коюп берип атат? 2 ай срогу менен. 2 ай срогу менен берем деп атат. Ооба. Ошентип анан ошомойдон 2 айдан бери мына 2 жылдан ашып кетти, ала албайбыз. Берде генеральный директор Кашкаралиев тынчтык, зам генеральный директор Арзугулов Марат, да Бокуев Мирбек, анан Чунуев деген бар экен буларда. Чунуев Максат деген генеральный учредитель. Ал жанагы азыркы дөөлөт курулушунун компаниясынын генеральный директору, хозяины. Ошондон бери мынакей акчабызды ала албай ушул жерде тургандар. Мына ана болуп ошо менен жүрөбүз. Арыз жазсак, арыз мынакей Свердловскийге жаздык, арызга Ровдга жаздым. Мен эң биринчи УКМКга жаздым, городской УКМКга. Айрдан деле неме төлөп беребиз деп ошомойдон эч нерсе төлөнбөйт. Булар Кытайга шылтайт, Кытайга биз жолуп алган жокпуз. Завтра вам бетон давать, ему бетон давать. Потому что он верит, что завтра еще придет заказ лучше. Смотрите, вот я сам юрист, практикующий, я адвокат. Это типичный метод мошенников. Это мошенники работают так, как вот сейчас ваши ребята работают. Это типичная работа мошенников. Если вы их прикрываете, значит вы с ними вместе. А если вы говорите, пусть они сами отвечают, мы будем с каждым разговаривать. Денег, где деньги? Нету их. Мен дагы ошо унаа бергенбиз. Унаабыз Camry 70, Mercedes, дагы BMW. Анан будан тышкары дагы ошо баягы Мирбек кармалып калган кезде түн менен иним бар. Ошо бир тууган иним ошо Мирбектерге жардам берип, түнү менен издеп $90.000 жана тамузду залогко коюп, ошо Мирбекти чыгарыш үчүн $90.000 залогко коюп бергенбиз. Негизи биздин основной суммабыз $203.000. Мунун ичинде да биз менен да бир 3-4 киши бар. Мен өзүм деле жалгыз бой энемин.
ушу балдарымды багам деп өзүм магазин, жеке магазин ачам деген акчамды ушул жака вложение кылып коюп атам да. Эми бул туугандарымды Мирбек могу мамелерди түшүнүп отурмун. Биз ушуларга жардам берели, ушулардын эмесин колдоп коелу деп мындай ошол катары жүрөгүбүз менен бергенбиз да акчаны. Бирок жүрөк менен берген акчабызды кайра эй менен ала албай атабыз да. Ушул Машинаңыздарды берип туруңуздар, анан сиздерге кымбатыраак алабыз деген кымбатыраак алабыз сиздерге ушундай эме үлүш мындай какой-то бир часть процент акча чыгарып берип турабыз деген да ушул Мирбек тиги эмелер. Сиз ошончо 3 унаа бердик деп атасыздар, ошолор жеке өзүңүздүкү беле, Баламдыкы. Балдарыңыз. Балдарымдыкы. Мен өзүм 4 уулум бар, 4 уулум балдарымдыкы. Анан ошо балдар да ортодон жастыртып берип коюптур да. Мен неге жастыртып бердиңер, бербей койбойт белеңер десем, жок, жастыртып бериш керек экен апа деп калды да. Мен бул заводдо тоже отдел продажда иштегем. Ушул заводдобу? Отдел продажда иштегем. Иним кеткен Кореяга иштегенич. Анан ошол жактан баягы канча жыл иштеп, чогултуп, эме кылып бир машинаны жиберет. Эже кичине выгодныйраак кылып неме. Эми бияка деген биз мындай да бартерге баягы заводко мынтип машина киргизгенде все равно выгодный цена менен бир аз кымбатыраак болсо да киргизебиз да. Менин оюмда баягы иниме жардам берейин деп иним машина жиберет Кореядан. Ал машинаны мен бул жактан растаможка кылып, өзүм акчасын төлөп, машинаны бияка алып келем заводко. Мен биякта иштеп аткандан кийин баягы 3 айга келишим түзүп, негизи баягы машинаны киргизгенде обналичиваться деген понятие бар да. Бартерге деген понятие бар, обналичиваться деген, ошо обналичиваться эткенге киргизген машинанычы. 3 айга договор түзгөнбүз. Hyundai Santa Fe 2019 жылкы $32,000 деп киргизген. Бирок бул жактан мен Марат байке менен келишим түзгөм. Баягы Марат байкенин алдында иштеп анан Мен бир 3 унаа киргизгем. 3 унаа ал жакта Camry, Range Rover X6. Жылдардын баары ошол кезде жаңы болчу, 2020-2021 жылкылар. Ошону октябрь айында, 2023 октябрь жана январь айында киргизгенбиз да. Ошол жака ушу Адилет Сапарбаев Адилет. Ошону октябрь айында, 2023 октябрь жана январь айында киргизгенбиз да. Ардыкулов Марат кол койгон жана учредительдин бирөө Мирбек, фамилиясы Бокубаев Мирбектер кол. Жалпы суммасы канча? Меники азыр жалпы суммасы $115,000. $115,000. Андан кийин ошол ызычуу башталганда бул жака Чунуев Максат дагы келип, ал учредитель болот экен, ага чейин билбептирмин. Учредитель болот экен, баарыбыз келип ушул жерде Чунуев бизге кепилдик берген. Болбосо бетон менен алгыла, же акчаңарды бир бара канча бир күндөн, канча бир айдан чыгарып берем деп. Андан бери 2 жылдан ашып атат. Биз Чунуевдун мисалга өзүнүн офисине да чакырган. Дөөлөт курулуш деген Тыныстанов чүйүм кесилишинде. Ошол жерге да барганда дагы Чунуев ошол жерде алын бардыгы бар. Мен берем, мен чыгарып берем, бетон менен алгыла, муну менен алгыла деп бизге баардыгыбызга кепилдик берип сөз берген да. Ошол бойдон жок. Сейчас я им просто говорю, сейчас нам надо брать деньги в оборот, пускай, с оборота отдавать. Возможно, мы будем отдавать машины, Марат предложение, Марат, давай посмотрим, может быть, машинами будем отдавать. Потому что машины сейчас подешевели. Натуральный обмен. Как-то так, да? Но, знаете, вот здесь немало речей звучало насчет ответственности. Да, в Номадстоне 70% на моем имени. Андан кийин эле Чунуев мен угуп калдым, ошо Чунуев Максат бул жерге башка өзү кытайлар менен договор түзүп өзүнө заводду алып койгон экен депчи. Ошондо бул жанагы кишилер, Марат, Мирбек, Кашкаралиев деген кишилер булар бул жака катышы жок болуп калды да ошол кездечи. Анткени Чунуев Максат кытайлар менен өзүнчө договор түзгөн экен. Бардыгыбыз кыйналып атыр. Мен да кыйналып атам. Меники мынакей $96,000 эки машинанын акчасы. Урматтуу ажообуз Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев. Биз сиздерге мынакей ушул жерде жабыркаушка кайрылган себеби Дөөлөт Байташ Дөөлөт курулуштун башчысы Максат Чунуев азыркы убакта абакта жатат. Адан кийинки дагы Бокуев Мирбеги деп отурат. Кашкаралиев тынчтыкта ушулардын айынан биз жабыркалаганбыз. Шуну биз
мамлекеттин өндүрүп берсеңиздер карызыбызды ушулардан. Бул маселе үйдө эмес, ошо биз баз албай калдык айнанайын. Баз албай калдык. Үйгө барсак чыр, буяка келсек эртең эмес бүрсүгүн дейт, асты мына бугуп атасыңар, адамдар да кайчып болуп кетти ушунун азабынан. Үйдө короче эч кандай отуруу да болбой калды. Берде мына аркамда турган элдин баардыгычы жыргаган жери жок. Үйгө барабыз, жаткан эле барбасак, калган талада түнөп калдык биз. Баардыгыбыз ар кимден алганбыз. Ар кимге алып келип ушул жерден берет деген үмүт менен бергенбиз. Астыбыздын үйүбүздүн немеде банктарда залогдо туру төлөнбөй, анын процентин төлөш керек. Сөздүн кыскасы абдан кыйналып бүттүк да. Кыйналып, мынакей баз албай калдык. Жөн эле сүйлөгөнүбүз эле болбосо болду. Биздин Садыр Жапаровго кайрылат элем. ГКМБнын башчысы биздин Камчыбек Ташиевичке да кайрылат элем. Ушул мошенство менен ушундай иштегендерге катуу чара көрсөңүздөр, бизге да ушундай бир мындай мен башка адамдар ойлошу мүмкүн, ушунча акчаң бар экен, сен эмне өзүң эле мынтпейт белең деген ойлор кетет. Бирок ошонун ортосунда мен ондай заңыраган чоң заводду ошо көп элге кызмат кылсын дедим. Мен акча мисалы бир жерде магазин ачсам, бир какой-то бир 20-30 кишини телеши мүмкүн да. А булар деген бүтүндөй Кыргызстанды полный багы жашоосун жаңыртса дегенбиз да. Биз деле ошо үй салса экен, завод кылса экен, мына шалча канча деген цементтер бар. Мындай болсо экен деп ойлогонбуз. Бирок буларга мен чын айтайынбы, чын жүрөктөн буларга деле ичине ийгилик каалаймын. Ошол жактан чыгып биздин акчабызды берсе экен деп булардан дуа кылабыз. Анан мен айта албай калдым, сөзүм жетпейт, чынын айтамчы. Мен бир унаа бергем, $30,000 баалап. Биз курулуш мааликтенебиз, фирмабыз бар да. Биз бетон алабыз деп өткөрүп бергенбиз мыякачы. Өткөрүп бердик, Марат менен Эпсилон менен келишим түшкөнбүз. Өткөрүп берип, ошол учурда баягы мөртүү сезон биз иш баштай элек болчубуз да. Анан кийин сезонго келип иш башталып бетонго ала турган болгондо, уже мияктын проблемалары чыкты да. Проблемалар чыгып, миякта ошо Дөөлөт курулуштун жетекчиси Максат Чунуев дагы аралашкан дегенде биз баарыбыз чогуубуз менен Дөөлөт курулуштун офисинен да чогулганбыз. Аяктан чогулуп ошо Максат Чунуевка жолугуп, ал өзү кепилдигин берген. Завод иштейт. Бизге бетон эле керек болчу. Бетон беребиз дешти. Негизи 100% бетон беришмек да. Андан кийин ушундай кыйналып атабыз, ушундай шарт болуп атат дегенде бу учредителдер өз ара келише албай атыптыр. Бизге 80ге 20 кылып бермей болушту да. 80%-ин дагы наличка төлөмөй болдук. 20%-ин баягы карыз неделен бермей болушту да. Ага да макул болгонбуз. Аны келип алайыл деген учурда булар башка фирманы кое коюшуп, ал шарт менен да бербей койду да. Демек сиздер азыр $30,000 машина берип алып, бетон алмаксыздар. Азыр бетон да албай калдыңыздар, машинаңыздар да жок. Полный жок. Ошонун айынан биздин өзүбүздүн баягы кардарларыбызга да уят болуп, сроктор сырбай жаттык да. Мен почти 500 кубтай бетон алмакмын. 500 куб орто жеп менен бир 10 чакан үйдүн фундаменти да. Элестесеңиз, алардын баарына уят болдук бизчи. Убагында бетон куя албай, фундаментин кечиктирип. Анан ошо жүрөбүз эми илгери үмүт менен алып калабызбы деп. 51 адам мына карыздардын акчасын ала албай жүргөн адамдар. Бул жакта деген недавно, оказывается, бир байке кайтыш болуп кетиптир. Ошо байке дагы акчасын ала албай, ошо көп эле эме жабыркаланды. Мына бул байке айтып жүрөт, семьясын жоготкондор бар, үйүн жоготкондор бар. Ушул балдар менен эшикте калып аткандар бар. Эми кыйын болуп атат да азырчы. Могу жерге көп адам деле келген жок. Ар бирөө мисалы үчүн ар кандай проблемалар менен жүрөт. Бирөө дагы мисалы үчүн ортого киргендер да бар да. Ортого кирип, ортого түшүп баягы на доверие алып бергендер тоже соттошуп отурат. Ортодо жөн эле эме жүргөн адамдар. Канча бир жака кайрылдык, ГКМБге кайрылдык, центральный аппаратка кайрылдык, Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн атына да жаздык. Ал жактан бизге центральный аппараттан чалып, шаардык эмесине кетти деди. Шаардыкына, ГКМБнын шаардык эмесине, управление башкармалыгына кетти деди. Ал жакка барсак дагы эч кандай жооп ала алган жокпуз ошол бойдон. Мындай бир канааттандырыларлык бир дагы жер мындай жооп бизге берген жок да. Анан биздин ошо суранышыбыз, өтүнүчүбүз ушу мисалга азыр ошо сиздер аркылуу жана Дөөлөт курулуштун бир көйгөйү чечилип атыптыр. Ал жакта да канча бир адамдар жашайт экен, мисалга эме акча беришкен экен, жабыркагандар. Ошолордун мындай маселеси чечилип, азыр мамлекет
аркылуу ГИК аркылуу чечилип атат деп укканыбызга байланыштуу биздин дагы ошо көйгөйдү ушу бул жерге мамлекет киришип ушу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич мындай өздөрү киришип бул маселени чечпесе, анткени бул жерде $1 миллион ашык акчанын баягы тегерегинде сөз да, ошончо жабырлануучу бар экен. Муну ошол кишилер аркылуу чечпесек, бул башкача чечилбей калды го деп ойлойм. Ошондой эле биздин Эми азыр ошолор киришип чечип берсе деп атасыздар да. Анан бул жеке компания болсо, анан сиздер чечүү жолун кандай көрүп атасыздар? Ушул Максат Чунуевден бир нерсе кылса болобу экен, же берки жетекчилеринин башка жакта каткан мүлктөрү бар деп ойлоп атасыздарбы? Же ушул заводду алып иштетип бир нерсе кылып төлөсө болобу экен? Мындай чечүү жолу барбы, кандай? Балким ошентип деле ошол Кандай жол? мүлктөрүн алыппы, же болбосо ушул заводду мисалы кытайлар менен ошол эле кезде сүйлөшүп кайрадан. Анткени кытайлар булар саткан да, бул заводдучу. Булар с последующим выкупом деп акчасын, арендасын төлөп, ошол эле учурда акчасын да төлөп, булар заводду сатып алышмак. Менин оюм, ошол балким мамлекет кытайлардан бир калган акчасын төлөп, ушуну сатып алса, мисалгачы, анан кийин бизге бир кантип бир акчасын чыгарып берсе, бетон менен болобу, же эмне менен болот, иши кылып, кандайдыр бир жолдор менен акча чыгарып берсе, бизге жакшы болот эле. Же болбосо ошол эле Чунуев Максат мисалы аны деле айтып атат алчы. Биз берем, мен силерге берем, же квартира берем деген да сөздөрү бар. Же квартира берем, же бетон беребиз, же мун шагыл кум беребизби деген да сөздөрү бар да. Берем деген кепилдиги бар да. Болбосо ошол кишинин мисалга ошол азыр мисалга мамлекетке өтүп атыптыр жанагы үйлөрүчү. Балким ошол аркылуу, ошол үйлөр аркылуу кандайдыр бир чечсе болобу деген ойдобуз да. Өзүм Россиялап жүргөнмүн, тентип, Казакстанга барып жүргөнмүн. Мына ишенсеңиз, азыр деле ошо Казакстандан жаңы эле келдим. Мына ушул акчам качан келет десең, мынакей чалсаң понедельник, пятница, вторник, среда деп эле айтышат, жок. Результат жок. Жогорку мисалы сотторго кайрылганбыз. Азыр мына биздин данный момент арызыбыз Аламединский роодо жатат. Ишибиз каралбай атат. Иш козголгон жокпу? Эч жок. Только буларды камадык дейт, алдык дейт, болду, баары отурабыз дейт, болду, ошол эле результат. Биз жазган арыздар эметкен жок, иш козголгон жок. Бизге чалды болгон, мисалга биз центральный аппаратка жаздык. Жазганда бизге чалды, силердин арызыңар шаарга кетти, шаардык башкармалыкка кетти деп чалган өткөн жылы, 2025 жылы. А биз шаардык башкармалыктан эч кандай маалымат алган жокпуз. Эч кандай. Мисалга мен эч кандай маалымат алган жок. Менин арызым бар, бир эмес, 2 арызым бар. УКМКнын шаардык башкармалыгы. УКМКнын шаардык башкармалыгында дагы ошол кезде генеральныйга да жазганбыз. Башка башкармалыкка да. Эч кандай мындай майнап чыккан жок. Биз ушул иш боюнча иш козголуп, мына вот силер келгиле деп мындай бир да адам бизге бир да следователь чалган да жок, эчтеке болгон жок. Бунун ошо жетекчилери Максат Чунуев жана Мирбек дегендер кармалды деп атпайсыздар. Алар кайсы иш менен кармалды? Алар мисалга Мирбек ушул иш менен кармалды, бирок мындай болуп калды да бул жерде. Ким кол койгон болсо, мисалга ошол Мирбек өзүнчө кол койгон экен, кээ бир контракт, кээ бир договор, келишимдергечи. Ошол кишилер өзүнчө арыз жазып, алар ошо Мирбекти каматышты. Биз мисалга бизге Арзыкулов Марат кол койгон экен биздин келишимдерге. Ал иштер боюнча эч кандай майнап чыккан жок. Чунуев Максат сиздердин арыз негизинде кармалган жокпу? Ал башка? Чунуев Максат жок, биздин арыздын эмесинде кесепетинде кармалган жок. Башка бир тетиги жер сатып бир иштери бар экен. Азыр теги дөөлөт курулуш болуп атат. Ал такыр эле башка бир иштер менен кармалды. Ошол кезде мисалга кармалган кезде деле биз барып эч кандай бир жыйынтык чыгара алган жокпуз. Эч кандай жооп ала алган жокпуз да УКМК кызматкерлеринен. Ушул жабырлануучулардан кээ бирлеринен унааларды кабыл алып, кол коюп турган ушул Nomad Stone компаниясынын директору Тынчтык Кашкаралиев деген болгон. Анын орун басары Марат Арзыкулов болчу. Азыр бизге ошол Марат мырза дагы ушул жерде турат. Ушул окуя кандай болгон? Анан акчаларды эмнеге кайтара албай калдыңыздар? Бунун ызычуунун башы эмнеден чыкты? Сиз балким ошо ички кухнясын билет экенсиз да. Анан ушул тууралуу баштан айтып бербейсизби? 2023 жылы июнь айында Чунуев Максаттын эмеси менен ушу заводко мени зам генеральный директорлук дайындайт. Буга чейин бул завод негизи бул завод болсо
Кытайларга Осо Байташ деген компанияга караштуу завод экен. Мен келгенде булар уже 8 ай мурун иштеп аткан кези болчу да. Анан чоо жайын айтканда бул башынан башка фирма менен ошо Тынчтык, Кашкарай Тынчтык менен Бокбаев Мирбектер договор түзөт экен. Анан кийин баягы Алардын акчага компаниясы эмне деген компания? Гермес деген компания экен. Гермес деген компания, ошо Гермес бетон деген. Алар ошо иштеп жүрүп, анан баягы ай сайын мында биякта договор аренды с выкупом бар болчу. Кытайлар менен договор аренды с выкупом ай сайын мындай өзүнүн графиги погашения болсо 3 жылга договор менен 3 миллион 600 миң долларга негизи ушу завод жерин баланган болчу экен да. Бул мага чейин болгон келишим да. Анан алар баягы акчасы тартыш болгондон Чунуев Максатка барыптыр. Дөөлөт курулушкачы. Анан кирбейсиңби, партнер болбойсуңбу деп мен айткан боюнча да. Партнер болбойсуңбу, акча салам деп ал убада берет аларга. Давайте иштейли деп чогуу. Анан булар 70% жанагы учредительский 70% договор 70% үлүшүн ошо Максат Чунуевка жазып берет. Базис бетон, Базис темир компаниясына. Ошондон кийин Максат основной учредитель Максат болуп калат. Анан Максат менен мен бир раматылык бөлөм талаштырат. Алар Максат чакырат. Мен мурун заводдордо Казакстанда иштегем, көп заводдо иштеген киши болчумун. Сенин тажрыйбаң бар деп мен чакырып жанагы жумушка чакырышат да. Ошо заводду көтөрүп бер, объем чыгарыш керек болуп атат, баягы эмеси бар экен, келечеги бар экен, иштеп турган киши керек деп мени чакырышат. Мен келем, заводду карасам, чоң эле завод экен, бирок карыздар болчу ал биргизде. Уже ошол моментте 37 миллионго жакын ошо карыздар бар болчу да, баягы ай сайын арендасын төлөш керек, ай сайын баягы жумушчулар төлөш керек, обязательстволор болду да. Мен хорошо муну көтөрүп иштетсе болот дедим. Өзүм жетип турду, баягы эсеп счётун карадык да. Иштетсек болот деп мен ошо майда мага 20% доля берем деген Максат. Мен өзүнчө айтып атам. Марат ушу заводду эмет бериңиз, мен сизге 20% доля жазып берем деди деп. Ошо мен келишиммен мен келем бул заводко. Келип жумуш башталат. Анан бул заводдо мен келип баштаганда уже ага чейин карыздар бар болчу да. Анан биз ай сайын төлөп баштайбыз. Кытайлар менен иштеп, анан завод ошол 23-жылы аябай катуу завод иштеп баштады. Бир 3 айдан кийин биз чоң объемдорго чыгып баштадык. Күнүгө 1000 кубтан кем бербей калганбыз да. Анан строй компаниялар Күнүгө 1000 куб дегенде ушул баасын айтып койбойсузбу? 1000 куб болгон канчага сатчу элеңиздер 1000 куб? Мына 1000 куб мисалы ошол кезде Осо Номадстон, булар жаңы кечиресиз, жаңы договор түзгөндө бул Гермес бетон ликвидация кылып, анан эки учредитель киришет, жаңы Осо түзүп туруп, ошо Осо Байташ менен кайра договор түзөт. Передоговор кылыпчы. Жаңы түзгөндө Номадстон менен договор түзүп, аякта ошо Чунуев Максат 70%, 30% жанакы Бокубаев Мирбек деген учредитель болуп түзүп, жаңы договор түзүп, Кашкарай директор болуп иштеп аткан кезинде анан бир 4 айдан мен келем. 3 айдан кийин ушундай келип мен иштеп баштайм. Анан завод көтөрүлүп, жакшы иштеп биз ошол кезде 5200дөн сатчык бетонду. Цена НДС да, без НДС болгондо 4800дөн сатчык да. 5 миллион сом да, эми күнүгө 5 миллион сом, грубо говоря, 100 миллион, 120 миллион сомго 23-жылы биз товарный бетон чыгарып жүргөн кезибиз болчу да. Эми анда өзүнүн рентабельности 30-40-50 миллион, 100 миңге чейин доллар тапса болот эле болчу. Андан көбөйтсөк объемду анда бир 200-300 миң доллар таба турган эле завод ошол мезгилде. Бирок оборотнун средасы жетпей аткан. Анан Чунуевка айткам, акча жетпей атат. Не кылабыз, Марат ушинтип Мирбектин учредителиге чогуу айтып айткан, жаңы жылга чейин чыдап тургула. Жаңы жылда мен 2 миллион доллар киргизем деди заводко. Накталайчы, Чунуев Максат. Эми ал основной хозяин ошол атат да. Сиз эптеп ошо чоюп, иштеп, жакшылап эметип тургула, карап тургула эптеп баягы эле да, баягы акча тарчыдан хорошо деп иштеп баштадык. Анан элдер баягы көп эле машина киргизип, аны биз кумга алмаштырабыз, тияка сатабыз, бияка беребиз. Завод катуу дүркүрөп иштеп, баягы иштеп, көп иштеп атканбыз да. Анан көп машиналардын берилген карыздарчы. По спискасы да бар. Аякта бир 150 машина кирсе, бир ошо бир 50 эле калды да. 100 машина, грубо говоря, выплачены болду да. Анан жаңы жылда ушундай финансовый кризиске кеметкен Чунуев айтып калды, жазга чейин күтүп тургула. Жазында мен акча салам деп баягы биз эми күнүгө барабыз да, дөөлөт курулушка эмне болот, акча салыш керек болуп атат. Кытайлар төлөйт, Кытайлар уже угроза кылып атат деп, куйбуз депчи.
выкуптан аренда аренда выкуп, ай сайын төлөнчү акчаны төлөм графиги бар да. Төлөмдө бар болот деген аны куюбуз дегенден биз максат корабыз, ал мына тигине деп атып анан акча жок, акча бербей калат. Андан кийин Кытайлар келип январь айында 24-ндө договорду бузуп таштайт. Убагын төлөбөй койдуңар депчи. Мен лично өзүм Кытайларга 270 миң мен кезимде жанагы Мирбек Бокубаев менен чогуу $480,000 алып берип бергенбиз. Колундачы. акчасын Акчалуу төлөпчү жанагындай график боюнча. Анан кийин ошо алар договор бузуп туруп эле максат бир айдан кийин биякта изучу башталды да элдер. Анан мына деп максатка элге барабыз, биз баарыбыз чогулуп. Максатка барсак ал айтат, все буюрса жаңы договор мына түзүп атабыз. Баягы берилген акчалар минусовать этилет делди. Жаңы договорго учтется деди да. Анан Кытайлар жаңы өзүнүн компания базис бетонунда түзөт договорду. Элге чакырат элди. Все мен берем дейт ал. Мына жоопкерчилик берем, элде бар канча жолу собрание алып бардым. Хорошо берем дейт. Завод жана мына унаанын ээлерине берем дейт, ошо унаалардын акчасын берем деп айтты. Ооба, бетон менен беребиз, акчалай беребиз, көрчү бөлүп жарып берем деди. Демек бул жаңыдан өзүнүн базис бетон менен келишим түздү деп атпайсызбы? Бул ошондо жана Nomad Stone деген компанияны чыгарып салдыбы? Чыгарып салып, алар кая байташты Кытайлар менен сүйлөшүп, жаңы компания базис бетон только он там өзү учредитель болуп. Өзү эле болуп, берки 30% берки учредитель Мирбектер, Тынчтык дегендер чыгарып салды. Бизде жок болуп калдык да. Я юридический учредителмин да. Жок болуп калат. Анан бир 2 жума берет ушул жакта. Отурабыз, бир аз иштейбиз. Мен ошо элдин графигин чогултуп, кайрадан баягы 80-20 деп айтып коду. Мырза, ошол аркылуу берип баштагандан кийин ал баягы искусственный препон жасап атып, мен короче чыгарып таштадым заводдон да. Кууп чыктыбы? Кууп чыкты. Заводдонбу? Ооба, мына бияктан кууп чыкты, бетон бербей койду. Короче, аны билген эмеңер жасап алгыла деп койду. Мунду ситуацияны көрүп, элдин көйгөйүн көрүп, эмне кыларын билбей, анан эл менен эмеге барам. Акипресске чыгам. 24-жылы мен Акипресске прямое обращение кылам. Бул чөө жай боюнча полный айтып берем элге. Кандай болду, эмне болгон, Акипресске обращение кылам. Урматтуу эмелергечи, биздин жетекчилерге, мамлекет башчыларга Акипресске жетекчилерге обращение кылам. Өзүм да бир 4 жыл алыс жазам. Бирок тилекке каршы, мындай реакциямда толук кандуу реакция болгон жок да. Анан кийин элдер мага арыз жазышат, мага да көп арыз түздү. Ортодо даже мен ошо кичине эмет кирип чыктым. Анан мен өзүмө катыштуу кишилерди, өзүм алып келген кишилерди өзүм собрание кылып, өзүм алган, мен жоопкерчилик менин койгон кишилерди мен уже көзүм жетип калды, ушунда максат бербейт экен депчи. Бербейт, алдап атат. Элдин көйгөйү билесиз да, мага бергенден мен тынчым алып, арызды менин үстүмө жазып, мен болсо баарын чогултуп, ошо мага катышууларды жолугуп жүрүп, майда чүйдөн акчадан берип баштадым, башка жерден таап. Эми жабыш керек да, сөздүн ачыгы да. Аракет кылып, собрание кылып, анан кийин о балыкчыда да бир жер боюнча мына жаңы жыл астында эле бүтүрөйүн деп аткам, өзүмө катышуулардычы. Мен айттым баарына, мен алгандарды мен бүтүрөм. Баягы эменен качпайм эч кандай. Мен андайга, мындайга жок болчумун, ошо жашыма жетип, эч кандай. Ладно, болор иш болду. Эми алдамчылыкка биз да түшүп калдык. Биз кайрылдым, мен мисалы. Түшүнүктүү. Эми мындай айтсаңыз, сиздер булардан унааларды алганда, эмне себептен базар баасынан кымбатыраак алчу элеңиздер? Во-первых, ата максаттын немеси боюнча, ал кымбат алып, бартер деп коет да. Бартерда обязательно кичине кымбатыраак алат. Анан ал убакыт алынасың. Бир 2-3 ай, 4 айга ошо машинаны беришет, акчасын биз завод айландырат да. Ал кезде ошондой иштеп атат. Ошон үчүн кымбатыраак. Ошон үчүн эле кымбатыраак. Анан унааларды алдыңыздар, кыскараак эле жооп кылалы. Алгандан кийин накталай кылчу, сатчу белеңиздер бирөөгө, же бартер кылчу белеңиз кандай? Мында аякта сатчулар сатылат. Бартер кылчулар кылынчы. Кимдер менен бартер кылчу? Бул карьерлер менен бартер кылабыз, поставщиктер бар бизде. Кумшагыл, цемент, химия, ошонун баарына ошо же машинаны беребиз, же сатып акчасын беребиз да. Ушундай эле иштеп аткан завод болчу да, мындай. Өзүдө мындай капитал, бул завод фирма келген капиталы жок болчу. Өзүнүн иштеп турган капиталы жок болчу. Но задача коюлган болчу ушундай да, көтөрүлдү. Демек, азыр жалпы 150дөй машина алдык деп атсаңыз, ошонун акчаларын алып кеткендер да болгон да, туурабы башында? Жок, андан бир 70-80 менде графиги бар, бир
80% жабылган, 70% жабылган да. Буга алып турган. Анан Завод ушу иштеп ызычуу турган, башталгандан андан улам баштап- анан ушулар ала албай калды. Ал усталган, ызычуу башталган, устала албай калды. Анан кийин тиги Мирбек деле жаңа учредитель деле баягы завод жабылгандан кийин доступ болбогандан кийин алда анча мынча алынып коюптур элденчи баягы завод жок болсо алып ошонун артынан бул заявление жазылып эми аныкы алда камалып чыгып анан кайра соттолуп анан кайра бир жакын арада кайра эметти да, Кайра кармалды. кармалды. Чунуев да кирип кетти да. А сиз дагы кече эле чыктым деп атасыз Оо. СИЗОдон. Бул сизде эмне иш боюнча кармалды? Меники да ошибочно, вообще катышы жок иш да. Буларга тиешеси жок, башка иш боюнча. Буларга тиешеси жок да. Башка ишпи? Ооба. Мен булар группадамын, балдар менен. Бүт группада составлять турам группада. Анан А сиздер ушул жакта бетондор жакшы иштеп, каяка кетчү эле? Могул бетондору баары эле Дөлөт курулуш өзүнүкүнө да алып кетчү эле? Дөлөт курулуш өзүнүкүн алып кетчү, өзүнүкүн Кандай болчу? жума сайын бир 1000 кубтай алчы. Азыркы дөлөт курулушта турган 9 ташканын баары эле ошо биздин берген бетон. Ал учредитель, ал во-первых, экинчиден ал себестоимостьтен ылдыйраак алган өзүнөчү. Анан жаңа услуга транспорт төлөчү эмес, эми ал кожоюн болуп атпайбы? Кандай айтса биз хорошо бере бердик. Акча берем деп атты. Анан баягы акча келгенде эле бербей калды да. Демек дөлөт курулушка бетондорду баягы өз баасынын наркынан дагы арзан алып кетип туруп, анан кайра сиздердин номат стоонга акча түшпөй калыптыр да ошол бетондор үчүн, туурабы? Номатсон ошо кичинекей баа менен түшкөн да. Аз эле. Да, убыточный баа деп койсоңуз болот да. Өзүн өзү айтып атат, мен өзүмө прибыль кыламмы деген сыяктуу ал ушинтип кылып койгон да. Бирок объем чоң болгон үчүн там 200-300 миң доллар минус кетип атабыз да. Анын баары деле ошо элдин акчасы да. Кытайларга 470 миң доллар берип атабыз мисалычы. Алда Кытайга 470 миң доллар ал судай сиңип кеткен. Кытайлардан ал мисалы 470 миң долларды алсак, азыр деле буякта жарым кишини жаап койсок болмок да вопросунчу. Ошол Максат Чунуев 2025-жылы 17-мартта бериптир да. Ош шаар мэриясына жана 8 техниканы. Бул ошо 1 миллион долларлык деп атабы? Деп айтылышты да, мен билбейм аны. Ошол учурда сиздер акчаңыздар доолоп аткан мал беле? Ооба, доолоп аткан малыбыз. Менин үстүмдө иш козголуп, канча иш козголуп жатат, бирок анын мен баягы укук коргоо органдары да көрүп атат, мен баары аракет кылып, баягы майдоочуну берип, аракет кылып жаап эметип атам да, жооп берип атам. Ал бул вопрос деле негизи уже жабылайын деп калган. Ошол учурда Максат Чунуев Ноул жакта тургандарга дагы жабырлануучуларга да акчаңарды берем, күтүп тургула деп атканбы ал беле? Ал анда собранияден бир 5 өттүк. Эламан мырза, 5 өттүк. Акыркы жолу ушакта баарыбыз чогулганда ал угала берип, даже бир юристсиз келген, Айбек деген. Ал кол коюп берген. Да, ушундай болгон, хорошо мен берем, биз беребиз депчи. А сизде ошол убакта айттыңыздарбы, сен биз бул жакта акчабызды бербей атып, сен эмнеге Ош мэриясына монча белек кылып атасың деп? Ооба, Эламан мырза, ошол вопрос мен баратпайм, мен көрүп алып. Айтып атам, сен кандай бул дедим. Мыякта эл деметип атса, мен алып келип биз мыякта камалып атабыз көрүп. Күнүгө мен вообще жашоо болбой калды да. Эл мына жеп атат, ал же телефон албайт. Мен эле ошо бар жолугуп эле элди чогултуп эле сүйлөшүп жүрөм. А сен эмнеге белекке берип жүрөсүң, бизге бербейсиң Сенин дедиңизби? ишиң эмне деди магачы. Сенин ишиң эмне? Короче, деп экөөбүз ошол жактан сөгүшүп чагышканда ал охрана чакырат ГБРди. Анан мени короче эшикке чыгарышат да, угроза кылып коюшат. Всё. Дагы бир жолу келсең ошо офиске короче. Баягы башкача кылабыз деди да. Мен андан корккон жокмун. Просто баягы не знаю, адам деген по совести кыймылдаш керек да. Ошо миллион доллар деле элге берип койгондо азыр вообще мындай бир проблема болбойт эле да. А сиздин оюңуз боюнча ага эмне себептен бериши мүмкүн ал техникалар? Мен оюм боюнча билбейм, какой-то, наверное, бир жакшы көрөндөн же Оштон бир жер алайын деген, не знаю. Мен аны мен иш кылбайм да. Бир ал болсо ошол максат 170 бир жер боюнча кирип чыгат. Көк жардагы жер боюнча. Акация, мен деле аны билбейм да. Ошо жер боюнча кирип чыккандан кийин анан кийин жерлер өткөзгөндөйбү дейт. Анан кийин чыккандан кийин ошондон кийин ошо техника берип атат. Эмне үчүн берип аткан, эмне болуп атканын деле билбейм. Анан кайра ызычуу болду го эл. Бай көрдүңүз го. Көк жар боюнчачы ошонун катышы бар экен деп калды. Анан кийин чыкты. Анан кийин чыкканда дагы бир бардым. Бербейсиңби заводду? Аягына айттым, берчи заводду. Заводду берчи, биз эл өз азыр Кытайлар менен дальше договор түзүп, биз дальше иштейбиз. Дальше иштеп, элди мен жаап бере алам дедим.
көзүм жетип турат дедим. Иштетсем бул завод мен жаап бере алам, проблема жок. Тажрыйба бар деп айтканбыз, да балдар да барган. Ал деп коет да, бүгүн сизге кол берет. Эртең күнү бияк келсең, уже бияк охрана чалып коет. Же киргизбейт, же достук бербейт. Мына бухгалтерия документтерин жатат. Канча жолу РОВДга апарам деп четинен чыгарып жүрүп, ошо даже ошо документтер блок кылып койду да баягы. Азыр документтерим жок дейт ичинде. Onun içinde kayakta вывезли да. Түшүнүктүү. Кагазды. Сиз бул жакта иштеп жүргөн адамдар билет экенсиз. Азыр ушул завод иштеп кетсе, ну азыр иштебей калыптыр да. Азыр мындай токтоп болот, калды. ситуация мындай болоттур. Мен билишим боюнча базис бетон договор түзбөдү эле. Максаттар кайра иштетип, дагы төлөбөй Кытайларга дейт. Анан кийин баягы иштете албай калышты да. Иштете алып төлөй албай Кытайлар аз алып коюшкан дейт. Анан максат болсо Devlet kuruluşları Bazis Beton Kıtaylarda sotko beriptir deymiş işte. 1 milyon dolarga sotko beriptir. Biz bergen 1 milyon dolardı al men berdim депти Kıtaylara dolattır. Bu даже ошо акчаны берген күнү азыр биз биякта жаап коймокпуз да. Азыр вопрос такой стоит. Кытайлар менен деле сүйлөшсө Байташ менен ызычы кылбайчы. Байташ менен сүйлөшүп, булар дальше договорду продолжать этип койсо, я готов взять ответственность ушул жактачы. Өзүм жоопкерчилик алып туруп, бул заводду алардын да төлөп берем. Элдин да карызын жаап бере алам да. Демек азыр ушул завод иштетип кетсеңиздер, келишим түзүп, элдин акчасын төлөп бергенге чама чаркы жетет атасыз. 100% кепилдик бере алам мен. Чама жакын жетет. Өзүм бүтүрөм. Просто бир эми жоопкерчилик алыш керек да. Бул ишти билебиз, бар өзүбүз адиспиз да ар бир нерсе. Болсо ушундай мүмкүнчүлүк бербей койду. Даже мен аны айткам Максатка, Максат, завод сага калсын көрү. Завод сага калсын. Мейли, просто мен да арендасына төлөйүн. Прибыль эметпеле койчу. Прибыльин ошо мен элдиме график түзүп, мына Ритале көбү билет. Ай сайын сага $5000, сага $5000, кого-то бетон менен мен 50 000 табаммы, ай сайын 100 000 табаммы, уже бир жылдын 10 айдын ичинде мен уже иштерим бар, бүтүрүп коймокмун бияктачы. И завод сага тапшырып бергенде договор түзөлү дедим. Бир соммо керек жок деп. Енді ошо 1 жыл, 2 жыл убакытын коротсом, главное элди да бүтүрөм, заводун да выкупать этип берем, и все, сага тапшырып берем десем, ага да көнбөйт баягы. Ушундай да. Ал эми билбейм, баягы адамдын мүнөзү ушундай бүт жерде эле ушундай баягы өзүнүн колу менен кылбай эле элди урмалап эле алдап койчу экен да. Деп мен ушу натыйжага чыгып аттым. Азыркы күнү мен деле ушу РОВДда канча заявление турат менин үстүмө. Мен ушу аракет кылып, баягы иштери кылып, баягы чогултуп, баягы өзүмө катыштырып көбүн эле мындай бираздан берип аракет кылып жаап жүрөм. Баягы ноль эмес да, совестием бар деп. Ошондо да мен аракет кылып, давай ошо заводду бергиле деп. Анан мен баягы Кытайлардын үстүнө жазгам. Кытайлар да ушундай эмнеге алдамчылык менен алар бизди баягы билет да бүт ситуацияны. Тиги ошо максат менен кайра договор түзүп коет депчи. Андан менде эме чыккан жок да, натыйжа чыккан жок. Саламатсызбы? Мен атым Эламан Кармышаков, эркин журналист болом. Да, сиз бул жакта мурда директор экенлигиңиз, Номадстогун. Мен бактан аяк түшүнүп берейин, мен эмемдечи. Мен мазатталар уктум да. Аха. Эми мындай болгон, 2022-жылы биз ал жерде Байташ фирмасы менен Гермес Бетон фирмасы, ал биздин фирмада Гермес Бетон. Экөөнүн ортосунда договор аренда последующий выкупом деп договор түзгөнбүз Кытайлар менен. Анан аны биз 3 жыл ичинде толук сатып алмакпыз. Жер заводу мененчи. Анан ошо менен 2022-жылы жаз айында киргенбиз, марттын башында. Ошо менен 2023 эмеге чейин, жазына чейин 1 жыл өзүбүз иштеткенбиз. Андан кийин 2023-жылы Чунуев Максаттардын эмеси менен баягы алар баягы бизге акча киргизебиз, ошол жерден чогуу иштетебиз деп эме кайрылышкан. Чунуев сиздерге кайрылганбы же сиздер аларга кайрылдыңыздар ушто жардам керек деп? Ортодо биз ортодо ошол ишти жаңы баштап атканда болгон акчабыздын баарын ошол заводду жандандырганга кетирдик да. Анан ошол кезде ошол бизде акчабыз бар деп Чунуевтер биринчи келишкен. Андан кийин сүйлөшүү жолдору менен жүрүп отуруп, анан алар менен биз бир эмеге келгенбиз. Ал жер Так, жакшы болбой калды. Эми айтсаңыз? Ошондо Номадстон деген фирманы түзүлгөн ошо сүйлөшүүлөр негизинде.
Анын 70%-на Чунуев ээлик кылып, 30%-на бизден болмок. Бизден болгону жумуш иш жүзүн гана жүргүзүп бермекпиз. Калган бухгалтериясын, акчасын анан жанагы оборотко акча киргизгендин бардыгын Чунуевдардын милдеттүү эмеси болгон. Сүйлөшүү болгон да. Анан ошолордун аркасы менен ошол 2023 май айында ошол Арзыкулов Мараттар келишкен. Ошол Чунуев максаттардын эмеси өкүлү катары. Ал исполнительный директор болуп келишкен дагы ошондон баштап бизден толук ошол заводдун жана финансовый жагын алар өзүбүздүн акчабызды киргизгенден өзүбүз көзөмөлдөө иштеген шылтоо менен булар толук ошол эмени заводду ошолор иштете башташкан. Биз дагы карап турганбыз, бирок бизге отчет бериш керек болчу. Бирок ошодон баштап мен ар бир эмелерин сурап турганда отчетторду булар отчет дайын эмес, ал эле бул эле деп отуруп ошол 2023-түн этегине чейин ошол заводду токтогончо Кытайларга карыз кылып токтогончо бул эмесин бардыгы отчетту бере албай коюшкан да. Кайсы акчалар келип атат, кандай болуп атат. Анан мен ошонун эмесинен бул 2023-түн этегинде заводду Кытайлар уже бизге акча төлөмөгөндөн кийин деп алар жабабызга чыккан, биз болгон акчабызды берилген. Анан андан тышкары дагы карыз болуп калабыз. Анан ошол менен мен ошол акчалар кайка келди. Анткени элдерден жалоптор көп келе баштайт. Биз акча бердик эле, машина бердик эле деп анан анан мен ошондо независимый аудит киргизем бухгалтериягачы. Киргизсем ошол жерде договорлордо ошол эмелерден бүт эмелери жок болуп чыгат. Анан мен ошол менен каяка кеткен болуп чыгат. Ошо аудит эмне деп чыгат? Акчалар каяка кетиптир? Аудит бухгалтерияда көргөзүлгөн эмес болуп чыгат. Анан мен ошол көргөзүлбөгөндүктөн мен эмеге укук коргоо органдарына кайрылгам. Свердловск районунда ошол жерде тергөө амалдары иш жүргүзүүнө келгенден ал жерден бул экинчи тарап Чунуев максаттар тараптан алар эме деп чыгышат. Бул эмеден биз аудитке макул эмеспиз, биз кайра дагы мамлекеттик аудит жүрүш керек деп ошо менен биз азыр ошол мамлекеттик аудиттин жыйынтыгын күтүүгө аргасыз болуп калдык да. Азыр чыга элекпи мамлекеттик аудиттин жыйынтыгы? Жок. Аны мен дагы кайрылдым, кайрылсам алар дагы каралып атат. Анын отчети келет экен, ушундай эме экен да, эми процедураларчы. Түшүнүктүү. Бул элден түшкөн акчаларга сиздин тиешеңиз жок беле анда? Бул баягы мына машинасын бергендер боюнча болуп атат да, аз маселечи, акчасын ала албай атканда. Ошол жерде көп кишилердин эмелери бухгалтерияда вообще көргөзүлбөптүр. Ошо сиздин оюңуз боюнча ушул азыр могул жабырлануучулардын машинасын бергендердин акчалары каяка кеткенин билесизби? Каяка кеткенин ушул Мараттын колуна тийгенден кийин Марат жооп бериш керек болчу да. Марат жооп бер десем бүт бухгалтерияда дейт. Бухгалтериядан көргөзүп отчет бер десем ал отчетун дайын эмес дейт. Ошону ушул күнгө чейин мен отчет мага келген эмес алчы. Ошо менен башкы директор болуп тургансыз да? 24 бул эме болсо учителер келип исполнительный директорго убакыт бересиңер, булар ошол 1 жыл, 2 жыл бул результатты көрөсүңөр, анан кийин силер эчтекеге аралашпагыла деп менден чектөө коюлуп калат. Буларчы Чунуевдар. Учителер. А мен ошонун аркасынан мен ошонун үстүнөн бирок отчет берет деген, бирок ошол отчетту мен ала албагандан ошол эмеге кайрылып атам да. Түшүнүктүү. Сиз да укук коргоо органдарына кайрылгансызбы? Мен эң биринчи болуп мен кайрылгам. Ошондо 2024 эмеден 2024 ошо аудит, независимый аудиттин эмеси результат чыккандан кийин эле мен кайрылгам. Түшүнүктүү. Ошодон бери ал жактан эме болуп келет да, эч жыйынтык аягына чыга албай атам. Түшүнүктүү. Макул, рахмат. Мейли. Макул.